Assalamu alaikum урматтуу Москвадан мекендештер, амансыздар. Сиздер менен кайрадан эле Москва бар туугандар. Биринчи эле жакшылыктан баштайлы. Биздин бир тууганыбыз паспорт табылыптыр. Туугандар, МКАДтын 14-километринде бир тууганыбыз паспорт табып алыптыр. Кыргыз Республикасынын баягы көк паспорт экен, көк. Загран паспорт. Зиябидин уулу Шерзатка таандык. 2001-жылы. Эгерде ушул жигитти тааныгандар болсо, биздин номерлерге кайрылсаңыздар болот, же Telegram группага жазып коюңуздар Москваларга. Зиябидин уулу Шерзат. 2001-жылгы баланык экен, туугандар. Туугандар, биздин каналды колдогондор өтө көп. Баарыңыздарга ыраазычылык билдиребиз. Айрыкча класс баскандарга. Өткөндө сиздерге сөз бергенде, эгерде бир видеобуз 1000 класска ээ болгон болсо, 1000 рубльде суроо беребиз. Ошол суроого ким биринчи жооп берген болсо, 1000 рубль которобуз дедик. Ушул видеону чыгаргандан кийин Москва бар Telegram каналына жүктөйбүз. Ошол ссылканын астында суроо коебуз, туугандар. Ошол суроого кимде-ким жооп берген болсо, телефонуна 1000 рубль шытырс онлайн ыргытабыз. Андыктан видеонун аягына чейин көрүңүздөр, суроолорду кийинирээк беребиз. Туугандар, бүгүн бир тууганыбыз жазыптыр. Миграцияны жоготуп койдум. Мекенге кетет элем. Азыр аэропортко барсам, миграцияны жок болсо кандай кыламын? Өткөрөбү, өткөрбөйбү, штраф салабы, кандай болот деген суроолорду берипти. Туугандар, эгерде миграционныйды жоготуп койсоңуздар, бирок ошол аэропортко жеткенге чейин полицияга түшпөй, этият болуп барып, аэропортко киргенден кийин ошол миграционныйыңыздар эгерде жок болсо, проблема жок эле өтсө болот. Эгерде такып миграционныйды сураган болсо, сиздер ошол миграционныйды азыр бир жерде калган окшойт, же түшүрүп койдум окшойт десеңиздер, проблема жок эле өткөрүш керек. Себеби ал жерде жөн эле паспортуңузду текшерет, паспорт менен эле кайра границадан чыгып кете бересиз. Граница болобу, аэропорт болобу, азыр эми аэропорт жөнүндө айтылып атат. Границанын өзүнүн иштери бар, аны өзүңүздөр билесиздер. Ошондуктан миграционный эгерде кокус жоголуп калса, колуңузда билет болсо, ошол билет менен, паспорт менен чыксаңыздар болот. Анан эгерде бул жерде жүрө турган болсоңуз, миграционныйды кантип восстановить этебиз десеңиздер, биринчи эле ошол миграционныйды регистрация кылган жерге барып, ошол жерден запрос берип, сурап, ошол жерден восстановить этсеңиз болот. Регистрация алган жериңизден. Себеби ал жерде копиясы бар, ошолор тастыктап, жоготконуңузду аныктап, сиздерге же дубликат берет, же тастыктап башка миграционныйды жазып, ошол жерге номерине жазып, мына миграционный жоголгон, ордуна мына миграционный деп печатур берет. Анан туугандар, ошол жоголгон миграционный боюнча сөзсүз түрдө биринчи полицияга кайрылып, документим жоголду, миграционным жоголду, же ошол паспорттар менен кошуп жоголду, ошолорго биринчи арыз жазып, ошолордон жоголгон документи жоголгондугу анык деген справканы алып алган жакшы. Андыктан туугандар, бөтөн жерде документке өтө этият болуңуздар, жоготпоңуздар. Эгерде документ жоготсоңуздар, документ тапсаңыздар, Москва бар Telegram каналына жазып койсоңуздар, админдер сүрөтүн чыгарып, ошол жерде тапканга аракет кылабыз туугандар. Бири-бирибизге жардам берип, документиңиздерди жоготпоңуздар, бөтөн жерде аман болуңуздар. Өзүңүздөргө сак, документке так болуңуздар туугандар. Туугандар, туура жоопко 1000 рубль. Андыктан жообуну күтөбүз. Суроо мындай. Эгерде кимде-ким ошол Москва бар Telegram каналына биринчи болуп ушул суроого жооп берген болсо, ошол жооп берген адамга 1000 рубль телефонуна которобуз. Картасына которобуз, телефон номери боюнча. Устазыбыз Садыбакас Доолов канчанчы күнү, кайсы жылы туулган. Туулган датасын ким биринчи туура жазган болсо, 1000 рубль приз белек картасына которобуз. Андыктан шашылыңыздар туугандар. Чек ара маселеси боюнча Мухиддин Тасырга кайрыла бересиздер.
Урматтуу Москва шаарындагы мекендештер, эгерде сиз чек арага кирди чыктыга муктаж болсоңуз же документиңиздин мөөнөтү бүтүп жатса, анда биздин кызматтан пайдалансаңыздар болот. Ар күнү өтө ыңгайлуу, заман талабына жооп берген заманбап автоунаалар Москвадан Казакстандын чек арасына каттоодо. Ортомчусуз кара тизмеден текшерип, бир гана ыңгайлуу автоунаа менен сиздин документ маселесине жардам беришет. Байланыш номерлерибиз 8 926 213 00 60 +7 965 402 93 Мухиддин.